Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен азыркы бир аз баарлаша турган темабыз бул даарат. Даарат дегендин мааниси жана анын сооптору даарат менен жүрүүнүн же болбосо даараттын өзүнүн фарыз сүннөттөрү жөнүндө кеп кылабыз. Анда эмесе Аллах Тааланын сөзү менен баштайбыз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. Даараттын парыз болуусуна ушул аят түздөн түз ушул аят түшкөн. Даараттын фарызы негизинен төртөө. Аллах Таала Кур'анда айтып жатат: "Эй иман келтиргендер, сиздер намазга турганыңыздарда жүзүңүздөрдү жана колуңуздарды чыканаңыздарга чейин жана дагы бутуңуздарды жууңуздар, анан башыңыздарга масых тартыңыздар" деген аят түштү. Ошонун негизинде даарат деген сөздүн өзү бул ат-тахара же болбосо тахаратун ал-вуду эки мааниде келген. Тахарат деп негизинен бизден алынган даарат деген сөз ошол тахарадан алынган, анын эң оңгусу масдар деп коебуз, ал тохорон деген сөздөн келет. Тохорон бул тазалык. Демек даараттын түздөн түз мааниси бул тазалык дегенди түшүндүрөт. Биринчи, жүзүбүздү толук, бир адам ушундай караганда бетибиздин көрүнгөн жери жүз деп эсептелинет. Ошол жүзүбүздү бир жолу толук жуубуз биринчи парызы. Экинчи парызы болсо бул эки колубузду чыканагыбыз менен кошо жуу экинчи парызы. Үчүнчү парызы бул баштын 3/1 бөлүгүнө масх тартып колубузга суу алып, ошону колубуздагы калган нымдалган суу менен гана баштын 3/1-ине масх тартуу, сүртүү. Төртүнчүсү болсо бул бутубузду томогубуз менен кызылашкачты кошуп жуу дагы фарыз. Бул жерде биз фарызын гана айттык, урматтуу бир туугандар. Даараттын сүннөттөрү да көп. Даараттын 11-13 сүннөткө чейин жеткирген. Башкача айтканда, ар бир мүчөлөрдү 3төн жуу, оозго суу алуу, мурунга суу алуу, анан баштын баардыгына масх тартуу, баарына бир жолу масх тартуу, жана дагы бисмилла менен баштоо. Ушулардын баардыгы сүннөт болот. Албетте сүннөтүн баарын бирден эсептегенге убактыбыз жетишпейт. Негизинен даарат деген сөздүн өзү же болбосо даарат менен жүрүүнүн артыкчылыктары боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сахабасы болгон Билал деген сахаба болгон. Бир күн түшүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Билалдын бейиште өзүнөн алдыныраак басып кетаткандыгын айтат. Кээ бир риваяттарда болсо бул албетте Пайгамбарыбыз Миражга чыккандагысында Билалды бейиште чоң көлөчүн сүйрөп кетип бараткандыгын көргөндүгүн айтат. Анын негизин себебин сураганда: Билал, сен кайсыл амалың, дайыма ушул кайсыл амалың менен бейиште чоң көлөч сүйрөп алдыныраак бараткандыгың эмне себеп болушу мүмкүн дегенде, менин бардык эле амалдарым эл катары эл менен бирдей эле, бирок менин бир гана артыкчылыгым дайыма мен даарат менен жүрөмүн деген сөзүн айткан. Барыңыздарды даарат менен жүрүүгө, дааратты дайыма туура алууга чакырат элем. Шашкалактап эмес, даараттын адептеринен бири даарат алып жаткан учурда кыблага жүздөнүп, сүйлөбөстөн, сууну ар жака чачыратпастан алуу дагы бул даараттын адептерине кирет. Абу Ханифа рахиматуллаху алейх өзүнүн дайыма даарат алып жаткан учурда өзүнүн алдына коюп ала турган бир териден тигилген фартугу болчу экен. Ошол териден тигилген фартугун дайыма тагып алып, анан бийигирээк жерге чыгып, суу тамчылатпастан даарат алчу дейт. Анткени даараттан алынгандан кийинки суу даарат алынган мүчөлөрдү тазалагандыгына байланыштуу, ал суу өзү кир деп эсептелинет. Ошондуктан дайыма даарат алып жатканда чачыратпастан, бийигирээк жерге чыгып, мүмкүн болсо эч кимге сүйлөбөстөн даарат алсак, бул жакшы болот экен. Албетте, дааратты бисмиллах менен баштоо керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: ким дааратын алып жатканда бисмилла менен баштап даарат алса, ал даарат алган мүчөлөрү менен кошо
бүтүндөй күнөөлөрдөн дагы оолак болуп, ошол бүтүндөй күнөөлөрдөн дагы аруланып, тазаланыптыр дейт. Ал эми кимдеген бисмилласыз эле даарат алган болсо, ал адамдын алган дааратка жеткен суу жеткен жерлери, мүчөлөрү гана таза болуптур деген хадис айткан. Ошондуктан даараттын адептерин толугу менен үйрөнүү үчүн аны мечит имамдарынан, атайын бир китептерден толук менен ала алабыз. Биз мөөнөтүбүз, убактыбыз кыска болгондугуна байланыштуу даараттын парызын жана анын артыкчылыктарын гана айтууга туура келди. Сиздердин баардыгыңыздарга Аллах Таала тунук ыйман, тазалыкты, арулукту берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.